Эми бүгүнкү күндө биз только жанакы камакка алуу жөнүндө ошо камактан бошоткула деп өтүнүчтөрдү бүт адвокаттар киргизди. Бүгүнкү күндө ошону менен эле алыштык. Башка суроолорго жете элекпиз. Анткени мен айтып атпаймынбы, 20 адвокат, 4 айыптоочу. Анан кийин бул аябай көпкө созулат иш. Мына ар бир средада процесс болот деп сүйлөштүк. Ошо эмки процесс средада. Бүгүн чечимин чыгарат жанагы камакка алуу боюнча. Бирок менин оюмча камакта калтырат баары бир. Баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча сиздер өтүнүч келтирдиңиздер, эми соттор чечимди чыгарат. Качан чыгарары белгисиз азыр, өзүңүз адвокаттарга эле кабар алып коебу. Билбейбиз, ал совещательно кетти, анан кийин качан чыгат экенин биз билбейбиз. Ал тайна совещательный деп коет, ошо бүткөндө чыгат. Анан экинчи өтүнүч айтылып атат, жанагы бул ачык кылуу боюнча, журналисттер киргизүү боюнча. Ошо боюнча моякта Свердловский сотто эң чоң зал, ошо адвокаттарда баткан жокпуз. Анткени монто кызылып отурдук, иштегенге да мүмкүнчүлүк жок. Шарт жок. Ошон үчүн биз ошол маселени көтөрдүк. Эми алдын ала угуну бияктан эле өткөзсөк, мисалы эптеп батып, бирок уже ишти карап баштаганда башка залга выездной заседание кылганга аракет кылгыла деп сурандык. Бул иштин өзү ачык болушу канчалык коом үчүн эле маанилүү? Бул деген аябай маанилүү да, анткени эл уксун, көрсүн, прокурорлордун айтканын көрсүн, тергөөчүлөрдүн кылганын көрсүн. Бизде эң бул сот процессине ачыктык ал эң негизги соттун принципи болот. Негизи сиздин кардарыңыз Сапар Исаков баягы иш менен таанышып чыкты да. Айыптоочу тараптынчы көп томдук иш. Анан сиз байланышканда эмне деп жатат азыр? Эми иш боюнча, ошол коюлган айыптар боюнча эң акыркы айыпты койду, эми коррупция беренеси. Анан аякы ошол 54 чогулган 54 том чогултту, ушул баары эле чындап айтсам жөн эле бир мусор деле чогултту да, эч кандай мондай далилдер жок. Эң негизги далили жанагы экспертизасы. Бирок экспертизаны алар жөнүлө эле мондай сметасы жок да. Анын сметасын жөнүлө өзүлөрү эле жанагы бирдемени эсептеп эле жанагы мифический сметаны кылып койду да, өзүнчө эле эсептеп. Эми ошо боюнча иштейбиз да. Иштейсиң, Ошо боюнча иштейбиз да. Мурда дагы бир суроо. Ошо мунун алдында эми парламентте жылдык электр борбору боюнча күч органдары көрүп жаткан баягы комиссиянын чечими, андан кийин прокуратурада сөздөр угулбады. Анан ал жерде айтып атат да, Сапар Исаков эң негизги бул жерде карьералык өсүш жасайын деп, анан жанагы жептеги иштин баарын кылган депчи. Бияктагы чечимди ким чыгарды? Модернизацияны ратификация кылып чечимди ким кабыл алды? Парламент кабыл алды. Анткени эң ушул модернизация үчүн ушунчалык биздин мамлекетке ушундай ущерб келтирди десе, анда жогорку кеңеш жооп бериш керек. Бүт жогорку кеңеш саясий жоопкерчилиги. Жанагы 3 комитеттин төрагалары Иманалиев, Рыспаев, Дыйханбаев жанагы ошол мыйзамды долбоорго одобрение кылгандар. Алар укук жоопкерчиликти тартат. Анан кийин жогорку кеңештин төрагасы, ал регламентти көзөмөл кылган ошол төрага болчу. Регламентти бузуп, жанагы коомдук талкуу өткөзбөй, эч кандай экспертизаны кылбай, мына ошо мыйзамдын долбоору эч кандай экспертизалар керек жок деп келди. Эч кандай коррупционный экспертиза керек жок, экологический экспертиза керек жок, жана укуктуу экспертиза керек жок деп келди. Кийин ошол менен эле жогорку кеңеш керек жок деп эч кандай экспертизаны кылбай, эч кандай коом менен талкуу кылбай,
ошол ратификация кылуу. Ал мыйзам азыр жокко чыгарган жок. Азыр деле иштеп атат ошол мыйзам. Анан ошол мыйзам иштеп атса, ана кантип буларды коррупция деп атат. Эми жөнөкөй Мыйзам ошо эне катары мен сурайын балам. Менде мугалим депутаттык комиссия түзүлүп ЖЭК боюнчачы анан укук коргоо органдарына берилет бул ишти. Өткөн жумада Бек Жамшитов баштык прокурор маалымат берди жогорку кеңештечи. Ошого сиздин комментарийиңиз кандай? Маалымат. Сапар Исаковдун атына мен чыдап айтсам, аны уккан жок. Уктум бир жанакы бир өзү кести. Лентаны өзү кести. 1 миллион 800 доллар. Аны 111 миллион доллар. Анда ошол эсептесе, ошол как раз ошол Асилбек Жээнбековду как раз жоопко тартсын ошол 111 миллион үчүн. Анткени ошол чечимди кабыл алган парламент болгон ошондо. Жанагында баштапкы уктурууну айтып өттүңүз. Анан кийин баштапкы уктуруудан кийин сот кандай кайсы чечимдерди кабыл алыш керек? 3 чечимин айтыңызбы? ошо алдын ала угуунун натыйжасында иш кылып же ишти кыскартат, же сот заседаниясын назначение кылат, же убактылуу токтотот. Мисалы бирөө ооруп калса, же бирөө конституциялык сотко запрос берсе, анда ошо 3 чечимди кабыл алат. Бирок Конституциялык сотко эл бериш керекпи же өзү кайрылыш керекпи? Конституциялык сотко ошо Өзү арыз жазыш керек. айыпкерлер, анан кийин адвокаттар ошо кайрылса болот. Ошону